Мен барғамын декабрь айында умраға. Сурооңор болса мага бергиле. Анан бир ооруну келишин бир динди жаман көрсөтүү бул туура эмес да. Рахмат, Сулайманов. Урматтуу коллегалар. Бул илдет улутуна карабайт, жашысына карабайт. Бул кайсыл дин тутумуна карабайт. Жараткан жалгыз бардыгыбыздын динибиз кайсыл жакта болбосун, кайсыл багытта болбосун. Урматтуу коллегалар, этият кылайлы. Умрадан келди деген сөздү бул анда Америка, Европа, Англия, Южная Корея биринчи ошол жактардан башталган. Бул такыр мындай жерден саясат жасаган менин оюмча такыр туура эмес. Кайсыл жактан келбесин, эртедир кечтир бизге келет эле, биз андан качып кутула албайт элек. Кайсыл жактан келбесин биз аларды дарылоо, биз мамлекеттин милдети. Ошондуктан бул ал жактан бул жактан келди дегенде саясатка аралаштырып, бул динди бул жерде көтөрүп эме кылган туура эмес. Мен баргамын декабрь айында умрага. Сурооңор болсо мага бергиле. Декабрь айдын аягында каникулда мен барып келгенмин умрага. Рахмат. Мен азыр эле Асылбек Шарипович менен байланыштым. Жогору жакта депутаттар айткан маалымат боюнча тактап коеюн депчи. Сиз 2020-жылы январь, февраль, март, апрелинде ошол коронавирус башталганга чейин умрага бардыңызбы, барган жоксузбу депчи. Мага айтты, мен барганым жок деп. Быйылкы 20-жылдын ичинде барып аптыр да. Бул биринчиден, экинчиден кимге кайсыл күнү, кайсыл учурда баягы умрачыларга жол ачып кой деп чалган болсо, ошону аныктап койсунчу укук коргоо органдарычы. Мындай да болгон эмес дейт. Бирөө мага менден суранган дагы эмес дейт да. Ошондуктан эми жөндөн жөн эле жала жапкан бул туура эмес да. Туура эмес. Ошол боюнча туура айттыр, аз депутаттар дагы айтыптыр, укук коргоо органдары бир текшерип койсунчу. Бул адамга жалгандан жала жаап, анан бир ооруну келишин бир динди жаман көрсөтүү бул туура эмес да. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Сулайманов Алтынбек Турдубаевич да. Рахмат, саламатсыздарбы? Мухаммедкалый Дүйшөкеевич, канча медициналык кызматкер ушул ооруга илдет менен ооруп атат бүгүнкү күндө? Саны? Баш аягы 195 болду, анын 105 айыгып чыкты. 195 ал жерде эми врачтары бар, медициналык кызматкерлер бар, медиктер да. 195, 200. Ким күнөөлүү ушулардын ооруну илдетке кабылганына? Буну алдын алса боло беле? Мүмкүнчүлүк бар беле? Алтынбек Турдубаевич, атайын комиссия иликтеп чыгып предварительный заключениясын беришти. Бул жерде бир жактуу могу киши күнөө же врачтар күнөө деп айтууга болбойт. Себеби мен сизге бир эле пример көрсөтөйүн, айтайын. Бул группа риска. Группа риска дегенде эң бир оорулар менен биринчи врачтар. Ошол жердеги медайымдар больницанын ичинде чогуу контактта болушат. Үйлөрүнө барганда контактта болушат. Андан кийин анализ алганда контактта болушат. Мисалы биздин республикада ошол жалпы ооругандардын медиктердин арасында медиктер ушунда 1% түшсө, ал эми могуреки өлкөлөрдө, мисалы Кытайда 5%, Италияда 10%, Америкада 13%, дагы башкалар болду. Токтотуң, түшүндүм мен. Согушка мынтыгы жок чыгып, же 5 адамга бир мынтык болсо согуша алабы ошолор? Душман кырып койбойбу? Медициналык кызматкерлер, медиктер, экипировкасы жок, респиратор эчтекеси жок, контакт болгондо албетте ооруйт да. Сиз жомокторуңузду айтып атасыз. Буга ким күнөөлүү? Буга именно премьер-министр менен министр финансы күнөөлүү. Почему? Мына айтып берейин. Былтыркы жылы 1 миллиард сомду астатык калды. Бюджетти сиз аткарган жоксуз.
урматтуу Мухаммедкалый Дүйшекеевич. Фомстан бербей койду. Минздравга толук каржы болгон жок. Быйылкы жылы 497 миллион сомду берген жоксуңар өз убагында. Ошон үчүн медициналык кызматкерлер ушундай ооруга чалдыкты. Бул Минфин бир гана премьер-министрди угат. Премьер-министр сиз ал кишиге эконом кыл дегениңизди муну эртеге отчетуңуз келет. Премьер-министр менен Минфиндин мыйзамды, бюджет мыйзамды биз кабыл алып бергенбиз, президент кол койгон, ушуну аткарбаганы үчүн жыйынтыгы мына ушул болуп атат. Туура эмес айтып атсам айткыла. Жок, биз бергенбиз. Мына берген эмессиңер. 1 миллиард акча былтыркыдан берген. Быйыл 400 канча. Силер шашылып сырткы карызды төлөгөнгө чуркап атасыңар. Буну дагы Минфинге сиз уруксат бергенсиз. Алтынбек Турдубаевич, эми бул жерде бул оорунун өзүнүн келгенин декабрь айында билдик да. Декабрь айынын аягында. Оорудан эмес, сиз каржысын убактысында бердирип койбойсузбу? Эми угуп турбайсызбы? Угуп турсаңыз, эми мен жооп берейин да. Декабрь айынын аягында угуктук. Январда каникулдан кийин бизге келди, бизге маалымат түштү. Кытайда эмне болуп атат. Бул жыл деген декабрда жабылган. Ал жерде экономия болдукпу? Бюджетти кайра кайрап чыктыкпы? Ал башка иш да. Биздин жанагы азыркы айтып аткан мүчүлүштүктөр болду, жанагындай туура эмес кийимдин жетпеген жери болгондур, бирок анын баарын тастыктап атабыз. Бирок кээ бир учурларда болду, ошол кийген кийимден да жуккан учурлар болду да. Азыр мына экипировкасы жогорку деңгээлде болгондорго врачтар кайсы жерден жугуп калганын билбей атышат. Кээ бир жарандарыбыз кай жерден жугузуп алганын билбей атат. Же абадан келген бечке менен контакт болбой деген маселелер бар. Бул жерде эми мен ойлойм, аны профессионалдар өзлөрү тастыктап, кандай болуп жуккан, кандай болгон баарын айтат, анан элге жарыялайбыз. Мына азыр айтып атпайбы? Биринчи жугузган группалардын баарын текшерип, медициналык жактан өзлөрүнүн заключениясын берип атышат. 10 секунд. Мухаммедкалый Дүйшекеевич, мыйзамды бузуп атпайсызбы? Урматтуу коллегалар, өкмөттүн отчету келгенде мынау маселе менен биз өкмөткө баа беришибиз керек. Былтыркы жылдан 1 миллиард сом, быйылкы жылдан 500 миллион. Экинчи микрофон, процедурный. Рахмат, урматтуу төрага, сизге мен кайрылам. Ушундай жалган маалыматтар таркатып атканда сиз кичине көңүл буруп койсоңуздар. Дүйнө жүзү акыл эстүү адамдардын баары билет. Коронавирус Кытайдын Ухан деген шаарынан бир мээси жетпегендерге түшүндүрүп айтып коюш керек. Бул Саудиядан чыккан жок, Ухан шаарынан чыкты деп. Бул биринчиден. Экинчиден, Жогорку Кеңештин депутаттары жөнүндө жалган маалымат таркап атат. Аны дагы айтып коюш керек. Мен билем, кээ бир депутаттар менин улутумду жаман көрсө, менин динимди жаман көрсө, анан кийин жалпы диндештерди, менин улутумду талкалаганга сиздер жол бербеңиздер бул жерде. Кыргыздын калпагын, кыргыздын улуттук негизги каада салтын, анан адамдын жүрөгүндөгү эң ыйык сезимдер болот. Бул нерседен айланып өтүш керек. Кандай болбосун айланып өтүш керек. Биз башка динди биз сыйлайбыз, башка улутту биз сыйлайбыз. А бул жерде диндерди бири-бирине карама каршылыкка чакырып аткан нерсе болуп атат бул жерде. Улуттарды бири-бирине карама каршылыкка чакырган урандар чакырылган ушул жерде. Мындай болбойт. Токтотуп коюшубуз керек. Бизде регламентте жол сөз мындай укук дагы бар. Ошон үчүн менин динимди жаман көрсө, биздин Кыргызстанда 87% мусулмандар жашайт, кыргыздардан башка дагы. Эмне үчүн биз микрофондон ушул жерде өзүбүздүн укугубуздан пайдаланып, качанга биз чыдашыбыз керек? Мындай болбойт да. Анан кийин бул коронавирус менен бир динди жаман көрсөтүш керекпи? Же бир улутту жаман көрсөтүш керекпи? Токтотуп койсоңуздар, сиздерде укук бар, регламент боюнча укук бар. Сиздерден сураныч. Үчүнчү микрофон. Рахмат, Дастанбек Азизбекович. Урматтуу коллегалар, эми чынында ар кандай учур болот, бирок мен ачык айтып коюш керек. Бул саясий процесстерде дүйнөдө